Менин бир эжем бар, күйөөсү намаз окубайт. Күндө саат 4-тө үйгө келет. Ошол динде туурабы же туура эмеспи? Кандай 4-тө? Күндүзгү 4-төбү, кечки 4-тө? Кечки 4 болсо эми, конечно, туура эмес эми. Кечки 4кө чейин эмне кылып жүрөт? Күйөөм кайра эле измена кыла берип тажадым. 2 балабыз бар. Жашап жүрө берейинби же ажырашсамбы деп ойлонуп жүрөм. Үйдө имандын сабагы болсун. Мечитте бир аз да сабак болот, мисалы жумасына 2 жолу мисалы. А биз үйдө жашайбыз. Ошол жерде тамактанабыз, ошол жерде эс алабыз, ошол жерде уктайбыз, ошол жерде сүйлөшөбүз. Ошол жерде бала чакабыз менен тарбия болот. Ошол үйүбүздө жашап аткан үйүбүздө имандын китеби окулсун, имандын сабагы болсун. Келеришке интернет карап, музыка коюп отура бербей, биз ошол жерде алхамдулилля үйдө амалды жандандырайлы. Дуалар менен, дуаларды окуйлу. Көзгө көрүнбөгөн менен көп иш бар. Үйгө киргенде, чыкканда бардык сүннөттөрдү аткарайлы. Кудай кааласа, иншалла үйдө китеп окуп атканда эртеби кечпи күйөөңүз деле ойлонуп калар. Астагфирулла, мына зынадан тооба кылайын. А китептерде айтылат бардыгы. Имандан ажырап калат. Ооруга чалдыгат. Ырыскы үзүлөт. Чатак мунун неме кесепети. Устаз, менин атым Токто Мамат. Мааниси кандай бир видеодо Мамат деген өлүк дегенди билдирет деп атышат. Атымды өзгөртүшүм керекпи? Өзгөртпөй эле коюңуз, өзү туура. Мамат деп мына арабчага келгенде өлүктү айтат. Бирок ар бир сөз арабчадан кыргызчага которуп, кыргызчадан араб отурсаң, анда болбойт ал. Түркчө деле кээ бир сөздөр биздин кыргызчага которуп келе турган болсок, башка сөз да. Кыргызча ошол эле сөздү түркчөгө айта турган болсоң башка. Ал бир сөздүн экинчиге өтө бербейт. Бир улуттун сөзү экинчиге өтө бербейт. Бул деген мисалы биз суу ичебиз го, суу. Арабча сууну жаман сөз. Анда суунун ордуна вода деп баштайлы, эмне кылайлы? Жок, суу ол биздин кыргызча мааниде жакшы эле да ал. Мамат дегенде эле кыргызча мааниде жакшы эле ал. Албетте мурда эми угуп жүрөт элек, мындай эркелеткенден азайт деп тархимде коет. Мухаммад деген болгон дейт. Маматтардын баарды Мухаммад дегенде кыскартып. Токто Мамат, Токто Мухаммад. Мамат Иса деген, Мухаммад Иса деген. Мамат Муса деген, Мухаммад Муса деген. Азыр эми алхамдулилля дин акырын жанданып атат. Оюмча мындай ошол өтө аша чабуунун кереги жок. Акырын мындай эме кылсак болот. Азыр атыңызды өзгөрткөнүн кажети жок. Кызымды күйөөгө бергенбиз, 1 жылдан ашты. Азыр бир кызы бар. Күйөөсү урат экен. Тойдон 1 айдан бери уруптур. Жакшы сүйлөбөйт. Көп урат экен. Апалары сүйгөн кызын алып беришпептир. Кызыма көңүлү жок окшойт. Мажбурлап үйлөнүштүрүшкөн экен. Азыр үйлөнөм деп айта берет экен. Ошол кызга. Боюнда барында да 3-4 жолу урган. Балалуу болуп, жакшы болуп калат деп жүрдүк. Эми кече дагы уруптур. Кеңеш бериңиз. Эмне кылышыбыз керек, устаз? Биз дагы мажбурлап бергенбиз. Атасы жок десең менин кызым эмессин деп айткандан макул болду. Биз дагы көңүл койгонуна берген жокпуз. Намаз окуйт, жолугу бар. Күйөө бала да 5 маал намаз окуйт, сакалчан. Намаз окуп туруп, ушундай кылып турса түшүнбөй калды. Аллаху акбар. Жакшы эмес. Урганга Алла Таалам жараткан эмес, урганга Алла Таалам берген эмес. Жакшы мүнөз менен, жакшы көңүл менен, тим более боюнда бар. Анан тагдырдагы нерсеге болбосо башында эле албай эле койбойсуң, сүйгөн кызың башка болсо. Башында эле албай кой, анда эмне кыласың? Ата-энелер деле кызык экен. Силер мына ата-энелер барып жакшынакай айткыла. Биз силерди мындай биздин кыз жакшынакай кылып силерге кызматка деп берип атабыз. Силерге машалла ушу балаларыңарга атай турмушка бердик, бактылуу болуп кетсин, урпак улансын деп турабы? Эми мындай зордук сому ура бере турган болсо, анан көп жакшынакай башын бошотуп койгон да. Ура берсең адамды азыр эме кылып койбойсуңбу? Жараксыз кылып, инвалид кылып коет да бул. Тим более боюм бар экен, эми түшүнбөсөңөр кой, мейли, никени гайып деп коет. Мына баш кошту, Алла Таалам кыз бериптир мына. Өзүңөрчө намаз окуган адамдар экен, намаз окуган адамдар ушундай кылабы.
Тем более сакал дагы бар экен дейт. Сизден суранайын дегеним, өзүм үйлөнө элекмин. Күйөөгө тийбептир. Бирок төрөп коюптур 4 жыл мурун. Ошол кызды алсам болобу? Өзүм деле ак эмесмин. Жаңылыштык көп кылгам. Азыр карманып жүрөм. Астагфируллах. Эми Кур'ан-ы Каримде бир айтат мындай эреже. Тазаларга таза, ыпластарга ыплас дейт. Несин айтасың муну? Өзүңөр билип көрүңөр кандай кылган. Бир мурдагындай кылып төрөп коюп койду. Мен жеке оюм эгерде азыр карманып тоба кылган болсоңуз, мен жеке оюм болбойт. Устаз жолдошум экөөбүз эки жакта 2 ай жашадык. Ортодо көп нерселер, уруштар болду. Жолдошум ичип алып WhatsApp'тан талак деп жазып жибериптир. Мен жашабайм деп кайын журтка айткам. Ал учурда айткан талак түшпөйт, кетпе деп калтырып коюшкан. Азыр жашап жатабыз. Мени ойлондурган нерсе талагы түшөбү же түшпөйбү? Кайнагам ажыга барып 5 мал намаз окуган киши. Сиздер муфтиятка баргыла, 15-кабинеттен ушу 3 талак маселесин барып сурагыла. Ортомчу салбай. Адамдардан жин чыгарып дем салганны кесип кылып алса болобу? Болбойт кесип кылып алса. Мен жүрөгүмдө 200-дүүлүк, көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, кек сактоо күчөп кетти. Имансыз өтүп кетемби деп корком. Эмне кылам? Гыйбат кылып жүрүп, Алла берген иманды кайра алып коёбу деп корком. Эмне кылсам? Тоба кылыңыз, истигфар кылыңыз. Мына арам нерселерден нафсыңыз менен күрөшүңүз. Өзүңүздү кээде заставить этиш керек болот. 5 убакыт намазга мешитке алып келиңиз, даватка чыгып келиңиз, сабактарга катышыңыз. Анан ихластуулуктун, жүрөктүн тазалаган эң бири ажатканага барып туалет тазалаңыз. Эч кимге айтпай эле, видеого тартпай эле, жөн эле. Мындай эле кылып элечи. Алла үчүн эле бир анча-мынча ишти жасайлы. Я, туурабы? Биздер мына мажбур болдук мына тарткандардын баарын капа болушпасын эми. Оба чет мамлекеттен келбей калгандар андай мындай деп атай сабактарын сурангандарына. Болсо мыналар тарткан деле кажети жок эле. Биз өзүбүз ушерде отуруп эле сабак кылганыбыз эле жакшы. Кандай болсо ушу азыр эми онлайн деп тияка сабак бул жактан аял кишилер келе албайт экен, ушу үйүндө отуруп же башка жерде кичине аз болсо да бир эки сөз тийип калсын деп. Ошон үчүн ихластуулукка көр казыңыз, таксыр. Көр казганга катышыңыз, өлүк жууганга катышыңыз, туалет жууганга катышыңыз. Кудай кааласа иншалла бунун өтө чоң пайдасы бар. Насаат менен таасири өтпөй калган, сөзү жок, ун чыкпаган насаат жүрөк тазалайт да буларчы. Сөзсүз туугандардан бири өлүп калат го. Өлүккө кириңиз. Өлүк жууңуз сөзсүз. Көргө барып, көр тазалап, мына ага чейин мына туалеттерди кирип тазалаңыз. Устаз намаз окуп жатканда кесилген жерден